кыялдануу. Жашыл төр болсо жүргөнүм, жанымда болсо сүйгөнүм, жамалым турса тамылжып жарашып бойго кийгеним. Жаз болсо жыпар жыттанган, жазылса жарпымырлардан, жалбарып турса жанымда жан шерик болгон бир адам. Ыр жазып, ыр китеп чыгарган акындарды маселен эки түргө бөлсөк болот да. Биринчиси ыр жазганды кесип катары тутуп, анан көргөн билгенин бүт ырга айландырууга аракет кылып, анан өзүнө бир күн сайын жок дегенде бир куплет ыр жазышым керек дегендей милдеттеме алган акындар болушу мүмкүн. Экинчиси эргүү келгенде өзгөчө бир иш, өзгөчө бир окуяга байланыштуу мындай ыр жазып, ошонусун чогултуп, анан мүмкүн ошо окурмандарга тартууласам болот деп эсептеген акындар. Мына Гүлзада Станалиева менимче ошол экинчи түрдөгү акындарга кирет десем болот. Поэзияда аял акындарыбыз көп го, аял кыздар поэзиясы деп айтып жүрөбүз. Бирок мындай эркек жыр жазган акын аялдарыбыз көп да. Бул ошол аял затына тиешелүү ушу назик бир дүйнөсү бар эле да. 2005-2006 жылдары бир аз оор учур болду. Ошол учурда мен кайрадан мындай ыр жаза баштадым да. Ыр жазып, анан бир ойлодум эле, эми мен илим жолу менен эле кетем. Анткени экөөнү барабар алып кетиш өтө кыйын. Анан өзүмдү кыйнап да ыр жазгым келген жок. Менин тең туштарым китептерин чыгарып жатышат, ырлары чыгып атат, ыр кечелери өтүп атат деп ошого азгырылып бир мындай ыр жазгым келген жок. Жаңы эле жагып чырагын, чоң апам тасмал жайыптыр, теректен тыңшап шыбырын, аңкайып туруп калыпмын. Чоң апам нукуп капталдан, ысык аш коет алдыма, ууртамыш болуп бир-эки өлгүлөп кетем шаймо. Анан турмуштун бир соккусу болгондо, ал өзүнөн өзү келди, кайтып чыгармачылык. Анан мен бир жыл бою, айрыкча ошол учурда кыш күнү эле күнү түнү ыр жазган күндөрүм болду да. Эч жака чыкпай, эч ким менен сүйлөшпөй, мындай оочолонуп, ал тургай үйдөгүлөр менен дагы көп сүйлөшө бербей. Анан негедир билбейм, ырларын жаңы жазган ырларын мага алып келе берчи. Мен мондай ыр жаздым, көрсөң, карап койчу, окуп койчу. Анан өзү окуп берет. Анан окуп атып ыйлайт кадимкидей. Эми ал учурдун болгону үчүн, ал ошондой күндөр болгон үчүн да мен Кудайга ыраазымын. Анткени бул адамдын тагдыры экен да. Анан адамдын тагдыры, эгер ал ыр жазса, акындын тагдыры болот экен. Ошентип анан менин эңир деген ыр китебимдин жаралышына, чыгышына мына ошол учурдагы менин өмүрүмдөгү ошол мезгил, ошол менин башыман өткөргөн кыйынчылыктар, ошонун негизинде ошол китебим жаралып калды да. Кээде кээ бир акындардын ырларын окуганда анын өзүн көрбөйсүң. Ал эми Гүлзаданын ырларын окуганда ошо автордун өзүн, акындын өзүн, анын мүнөзүн, инсандык касиеттерин, өзгөчө бир дүйнөсүн көрөсүң. Бул ошол учурдагы менин жан дүйнөмдүн бир үнү, мен айткым келген, ушу бошонуп алышым керек болгон, аны айтпасам андан ары өмүрдүн бир барагын жаап, кайра экинчи бир жаңы барагын ачууга мүмкүн болбой калган, мүмкүн болбогон абалда жаралган чыгармалар, ырлар десем болот да. Малмардан айып, эртең Кыргызстан боюнча, өлкө боюнча абанын температурасы эски түрдө düşүп жүрүшү мүмкүн. Же эки тарап араздашып калса, араздашып бир маселе боюнча бирде жаңы жаздык, жаңы бердик, жаңы окудум деп айтышат. Бул ошол кабардын ичиндеги Гүлзада Станалиеваны мен 90-жылдардын аягында
экинчи жылдардын башында таанып калдым. Анан ошол жерде жакшы бүткөн 17 студентти мен ушул Илимдер академиясына келип иштөөгө чакырдым. Анан ошол мезгилде биздин институтта 20дай орун аспирантура бөлүнүп калды. Анан ошолордун ичинен жана 5ке тапшырып, бизде да аспирант болду. Анан буга кандай тема беребиз деген ой болду. Мен ойлоо карап жүрүп, анткени ар бир тема өзүнүн жан дүйнөсүнө жакын болуш керек. Анан карасам, ошол өзү тың экен, анан өчөр экен, анан ошол мүнөзүнө карадым. Анан 1916 жыл улуттук боштогун күрөштүн көркөм адабиятта чагырыш деген тема бердим. Албетте 1916 жылда биз үркүндөп жүрөбүз. Ал жөнүндө фольклор чыгармалар бар. Акындык поэзияда көптөгөн акындардын ырлары бар. Анан профессионалдык адабиятта чагырыш. Мына ошол системдүү түрдө ошол 3 этапты илимий мүнөздө анализдеп өттү. Андан кийин анан илим жактап биринчи колледжге, андан кийин университетке өтүп кеттим. Мына 20 жылдай болуп калды мугалимдик кесип менен алектенгениме. Биротоло ушул мугалимдик кесипке ооп кеттим. Университет окуп жүргөндө журналист болом дейчүмүн. Бирок мына тагдыр буйруп мугалиммин. Бирок мугалим болгонума өкүнбөйм, абдан сүйүнөм. Жаштар менен иштеген жагат. Только ушул баардык суроого жооп бериш керек. Бирөөсүн алып салсак, же бирөөсүн косуп болот. Негизи кыска кабарда ушундай деп, Айрыкча Гүлзаданын мага өзүн өзү өстүрүүгө жасаган аракети абдан жакты да. Анткени көпчүлүк биздин жаштарыбыз кандидаттык диссертацияларын коргогондон кийин эле эч нерсеге кызыкпай, андан ары бир токтоп калган учурлар аябай көп кездешет да. Анан Гүлзада андай эмес. Гүлзада дайыма адабий процесс менен, кыргыз эл адабияты эмес, түрк элдеринин адабиятын изилдөө адабий процесси менен, дүйнөлүк адабият менен аябай мындай дилгир кызыгуусу бар экенин көрдүм. Ошолор боюнча жаңы материалдар менен өзүн өзү байытып, анан ошолор боюнча өзүнүн жекече пикирин айтып, ушундай бир мындай тынымсыз аракеттеги кыз экен. Илим өзүнчө өнүгүп, жашоо турмуш мамлекеттин өнүгүшү өзүнчө болгонсуп сезилет да. Элдин жашоо турмушу деген абдан көп тармактуу да. Анын ичинде экономикасы бар, медицинасы бар, билим берүүсү бар, жана башка айыл чарбасы бар. Мына ушунун баары биздин өлкөнүн илими ушул тармактардын баардыгын иликтеп, изилдеп, изилдөөчүлөр ошол эле диссертацияларында анын проблемаларын аныктап, эмне үчүн ошол маселелер чыгып атат. Анан анын чечүү жолдорун мамлекетте башкарган тиешелүү тараптарга көрсөтүп бериш керек эле да. Ушул кармандарды кимден табат? Экинчи курстун, биринчи курстун, үчүнчү курстун балдары жазат. Кыргыз коомчулугу Гүлзада Саналиеваны акын катары, окумуштуу катары, адабиятчы катары тааныйт. Мен көбүрөөк ал кишинин эжекебиздин педагог катары чоң ишмердүүлүгү бар, чоң багыты бар. Педагогикадан дагы журналистика багытында балдарга, студенттерге билим берет. Журналистикада сөз менен иштөө деген бир чоң тармак бар. Гүлзада ушул студенттер менен сөз менен иштөө, өз кабарды жазуунун маданияты, кабарды жазуунун стандарттары, таратуунун стандарттары жана башка чоң
спектрлы эмени багытты ичине камтып ошолор менен иштейт. Бул аябай түйшүктүү, көп мындай чыдамкайлыкты, чыгармачылыкты талап кылган тармак. Анткени сөз менен иштөө, адабий тилдин нормаларына ылайык иштөө жана башка бир чоң талаптар бар. Андан кийин журналистикада жаңылыкты жасоонун бир стандарттары бар. Мына ошолордун баардыгын айкалыштырып, төп келтирип, анан кийин студенттерге бир жугумдуу, татымдуу кылып, жеткиликтүү кылып берүү, аны тажрыйбага айлантуу бул чоң эмгек деп ойлойм. Мына ошондой жагынан Гүлзада Станалиева чоң чебер деп айтсам болот. Күндү жасалган эмгек, жолуңдан тайбоо, шыктануудан тайбоо, көңүлүң калбоо, анткени дайым эле жасаган ишиңди майнабы чыга бербейт. Бирок ага карабай, өзүбүздүн азиктеген идеялар үчүн, ал идеялар биздин адабиятка, биздин кыргыздын тилине, сөзүнө, маданиятына, келечегине, өзөгүн сактоого кайсы бир деңгээлде бир кичинекей тамчы болсо дагы анан өзүнүн бир салымын кошот деген ишеним менен иштеп улантып берем да. Буюрса ошол кыялдар орундалып, жашоо өзүнүн эле баратат. Үндү менен бүткөндө, мисалы сана деген сөзгө ар мүчөсүн улаганда барар деп бир гана үндү жазылат. Кел деген сөз да бар.